Биздин ушул араб тилинин грамматикасынан сабакты башташты ниет кылып отурабыз. Аллах Таалам ушул сабагыбызды ийгиликтүү, жеңил, берекелүү кылышын Алладан биринчиден сурап кетебиз. Эми негизинде бул араб тилди грамматикасына башташтан максатыбыз ушул араб тилини жаңы баштап үйрөнгөн окуучу, араб тилини үйрөнөм деп жүргөндөргө жеңил болуш максатында ушундай бир башкача тартипте сабакты уюштурсак деп ниет кылып атабыз. Анткени ошол араб тилини грамматикасына үйрөнөм деген окуучуга башыдан оор, көбүрөөк чечмелеп сабак кылсак бир топ кыйындай түйүлүп атат. Ошого араб тилинин грамматикасын өтө бир жеңил жазылган китептерден ошо жеңил түрүндө эле кыскараак которуп, ошо китептегини баарына гана которуп, бир аз гана кошумчаларды айтып, ушундай бир сабактарды тартып чыгарсак, иншаллах бир сооп болобу, ошол араб тилини үйрөнөм деп жүргөндөр бир пайда болобу деген ниетте баштап отурабыз. Бардыгыбыз билебиз, ушул араб тилини жакшы билиш үчүн араб тилинин сарфини, араб тилинин грамматикасыны мыкты өздөштүрө турган болсок, иншаллах келечектеги алдыбызда турган чоң бир Кур'ан илми, тафсир илми, хадис илмини билиштик бизге өтө жеңил болот деген ниетте баштап атабыз. Аллах Таалам жеңил кылсын, ошондой эле ушул баштап аткан сабагыбызды берекелүү кылсын. Биздин эми ушул баштай турган китебибиздин аты бул Дурусун Нахвия деген китептен баштайбыз. Бул китепте өтө негизи өзү кыска жазылган. Ошол кыска жазылгандыгына байланыштуу биз дагы ошо кыскача эле которуп, мисалдарына түшүндүрүп эле кете беребиз. Максатыбыз жана айтып өткөндөй, баштапкы грамматика үйрөнүүчүлөргө жеңил болсун деген ниетте болуп атат. Иншаллах сабагыбызды биз ушундай бир башкачараак тартипте указка менен көргөзүп, анан түшүндүрүп берсек деген ниет болуп атат. Аллахым жеңил кылсын. Бардыгыбыз билебиз, араб тилинде сарф, анан нахви деген илимдер бар. Сарф деген бул сөздөн сөз чыгарышты үйрөтө турган илим да. Мисалы араб тилинде фатхун же болбосо кыраатун деген бир сөз болсо, окумак деген, ошодон караа, якрау, кариун деген, икра деген сөздөрдү чыгарышты үйрөтө турган илим бул сарф илми болот. Ал эми нахви илими болсо, ошол сөздөрдөн бир сүйлөмдү, кураштыкты бизге үйрөтө турган илим. Ошо сөздөрдү кураган учурубузда, ошо сөздөрдүн аягы, акыркы тамгалары кандай аракет менен аракеттелип калыштыкты бизге үйрөтө турган илим бул нахви илими болот. Мисалы, араб тилинде бир сөз болсо, ошо сөздү калима деп коет. Ошо калиманы биз ысым, фейл, харф деп бөлүп алабыз дагы, ошодон анан сүйлөм курайбыз. Ошо кураган сүйлөмүбүздүн аяктары кандай болуп өзгөрдү, ошолор жөнүндө негизи нахви илми бизге үйрөтөт. Эми ошо нахви илмини, сарф илмини үйрөнгөндөн максатыбыз ошол араб тилинде сүйлөшкөнүбүздө, окуп которгонубузда бир ката сүйлөп калышыбыздан, ошондой эле ката которуп коюшубуздан бизди сактайт. Эгерде биз ошол араб тилинин грамматикасын мыкты билип, мыкты өздөштүрүп ала турган болсок, буюрса мына Дурусун Нахвия деген китебибизди биринчисине баштап отурабыз. Иншаллах Аллахым жеңил кылган болсун. Биринчиси мынакей такаввунул калимати, сөздөрдүн куралышы, сөздөрдүн бири-бири менен пайда болуп таркиптелип куралыштыгы деген. Минал хуруфил хижаияти татараккабул калимату. Хижаи тамгалардан сөздөр куралат. Эми буну бизге түшүндүрүп берип атат. Идахун, түшүндүрмө. Куллу вахиди минна я'рифул хуруфал хижаията аллати аввалуха ал-алифу ва ахируха ал-яу. Бизден ар бири билет хижаи тамгаларды. Бул хижаи тамгалар дегени анын биринчиси алиф болот, акыры я болот. Алиф, ба, та, са деген тамгалар бар. Буларды араб тилинде хижаи тамгалар деп айтылат. فمن هذه الحروف تتكون جميع الكلمات التي نتلفظ بها في محادثتنا ونستعملها في مخاطبتنا مثل أب، أم، أخ، أخت، اجتهاد، نجاح. Бул
min hadihi, бұл тамғалардан пайда болады сөздердің бардығы. Ушул сөздөр менен біз сүйлөшкөнүбүздө колдонобуз, иштетебиз, жана бири-бирибизге сүйлөгөнүбүздө дагы ушул сөздөрдү колдонобуз. Настамилуха колдонобуз, иштетебиз. Мисалы, ата, эне, байке, же ини, же эже, же карындаш, аракет кылмак, тырышмак, аракет кылмак, нажахин, ийгиликке жетиш деген сөздөрдө мынау алиф, бе, алиф, мим, же болбосам нун, жим, алиф, хе, ушу тамгалардан, мынакей 4 тамгадан не болду? Бир сөздү биз курап алдык. Ушул тамгалардын ар бирине хижаи тамгалары деп айтылат. Вақад такунул калимату харфан вахидан калбаи. Қад деген сөз өзі музари деп коет, ошодан алдын келгенде кейбирде деген маанини берсек жакшы болот бизге. Кейбирде сөз, калима, сөз бул бир тамгалуу болот. Мына бисмиллахдагы беге окшогон. Бисмилладагы биринчиси б тамга болуп атат го, ошого сыяктуу. Вал хамза фи алам нашрах лака садрак. Алам нашрах лака садрак дегендеги мына хамза сыяктуулар бул эми бир тамга болду. Бисмилладагы б, алам нашрах лака садрактагы а тамгалары бул бир тамгалуу сөз болуп атат. Ва харфайни эки тамгалуу болот сөзүбүз кейбир учурда. Мындайча айтканда эки тамгадан куралат экен. Мин, фи дегенде мин, нун. Ф, я, фи. Ва саласата ахруфин 3 тамгадан куралат экен кейбир учурда сөздөрүбүз. Мислу айнабин ва шажарин. Айн, нун, бе. Шин, жим, ре. Ва арбаат ахруфин 4 тамгадан да куралат экен. Мислу жафарин ва жадвалин дегенде. Жим, айн, фе, ра сыяктуу. Ва хамсатан 5 тамгалуу болуп куралат экен. Мислу сафаржалин жана ва ситтатан 6 тамгалуу болот экен. Мислу зафаранин ва сабатан 7 тамгалуу болот экен. Мислу истифхамин. Ва ла татажавазул калимату хадал адада. Сөзүбүз демек бир тамгадан 2 тамга, 3, 4, 5, 6, 7 тамгадан куралып атат биздин сөзүбүз. Ушул сөздөрүбүз ушул сандан 7 сандан ашып кетпейт экен. Мындайча айтканда, араб тилиндеги тамгалардан, хижаи тамгалардан куралып аткан сөзүбүз 7 тамгадан ашып кетпейт. Анваул калимати. Эми биз хижаи тамгалардан сөздөрдү курап алдык. Эми ошо курап алган сөздөрүбүз канчага бөлүнөт? Ошого келдик. Мындайча айтканда, негизинде тамгалар өзү экиге бөлүнөт. Хуруфул мабани, хуруфул маани деп. Хуруфул мабани деген ушул калималардын, сөздөрдүн куралган тамгалары. А хуруфул маани дегени бул өзүнчө мааниси бар тамгалар дагы болот. Бул өзүнчө кийин айтып өтөбүз бул жөнүндө. Азыр бизге ушул хижаи тамгалардан биз сөздөрдү курап алдык. Эми ошол сөздөрүбүздүн түрлөрү канчага бөлүнүшү жөнүндө болмокчу бул сабагыбыз. Анваул калимати. Атан касиму иля саласатан байн. Ошо сөздөрүбүз 3 түргө бөлүнөт экен. Биринчиси науайн. Юкалу лаху фи'лун. Биринчи түрү фе'л деп аталат экен. Мислу катаба ва яктубу вактуб. Бул мади фе'ли деп айтылат. Яктубу мудари фе'ли деп, уктуб амир фе'ли. Мындайча айтканда ошол фе'л дегени бир учурда, өткөн учурда, же келечек учурда, же азыркы учурда бир кыймыл аракетти билдирген иш, кыймыл аракетти билдирген маани. Жаз, жазат, жаз, жазат, жазды. Же болбосо жазды, жазып жатат, жазат, жана жаз деген сыяктуу. Экинчи түрү ва науан юкалу лаху исмун, экинчи түрүнө ысым деп айтылат экен. Мислу Мухаммадин ва усфурин ва туфахатин. Эми ысым дегенде билебиз бардыгыбыз бул ысымдар инсандардын аттары болушу мүмкүн, жаныбарлардын, куштардын, жансыз нерселердин, жемиштердин, өсүмдүктөрдүн аттары болушу мүмкүн. Булар ысым деп аталат.
ысым дегенде өзүдөн бир маанени билдирген болсо, эч бир заманга даллат кылбаса, бул ысым деп айтылат. Ванауан юқалу лаху харфун, үчүнчү түрүгө бул харф деп аталат. Мислу хал ва фи ва лам. Эми харф дегенде бул өзүдөн бир маани чыкпайт, бирок ысымга же феилге кошулганда маани чыгат. Ошентип биз не кылдык? Тамгалардан курап алган сөздөрүбүздү биз үчкө бөлүп алдык. Ысым, феил, харф деп. İdah, düşündürme. La tahrucu cemi'ul kelimati allati tatarakkabu min al-hurufil hicaiyeti an salasati anva'in. Hicai tamgalardan kuralıp atkan sözdördün bari 3 türden çıkıp ketpeydi. Naw'in yusamma fi'lan. Bir türü fiilde ataldı. Ve naw'an yusamma isman, ikinci türünü ısım dep atıldı. Ve naw'an yusamma harfan, üçüncü türü harf dep. Uşul ısım, feil, harf dep atalgan türden hicai tamgalardan kuralıp atkan sözdördün bardыгы çıkıp ketpeydi. Demek Arap tilindeki sözdör uşul ısım boluşu mümkün eken, je feil boluşu mümkün eken, je harf boluşu mümkün eken. Emi fal fi'lu. Feil degen emne bunu bizge düşündürüp atat. Fal fi'lu mislu kataba ve yaktubu vaktub ve dahraca ve yudahricu dahric ve antalaqa ve yantaliqu ve antaliq ve istahraca ve yastahricu ve istahric. Ve gayru zalike minel elfâzı allati tadullu ala husulu şeyin ve zamanihi. Feil degende munake jazdı, jazat, jaz, toğolottu, toğolotot, toğolot degendey. Jana başka ve gayru zalike jana başka bir nersenin payda boluşuna, jana wagtına dallat kılgan sözdör, tıvıştar, bular feil dep atalat eken. Demek feildin anıqtaması qanday bolot desek, feildin anıqtaması qandaydır bir kıymıl hareketти bildirip, oşondoy эле bir zamanга, wagtga dallat kılgan bolsa, bul feil dep aytılat eken. Vel ismu mislu ikinci türü mislu Muhammedin ve usfurin ve tuffahatin ve ardin ve semayin ve şamsin ve kamarin ve gayru zalike minel elfazillati nunadi biha el-eşkhasa ve nusami biha el-eşya'a. Isım degeni Muhammed, usfur, tuffaha, alma, ciğer, asman, kun, ay degen siyahtı. Jana başka bir sözdör, lafızlar ozubuzdan çıkıp atkan tıvıştar bolot eken, biz anı menen adamdardı çakırabız, adamдар атын аташыбыз мүмкүн экен, же бир нерселердин аттарыны аташыбыз мүмкүн экен. Фамизалике, мына ошол аттарда мисалы асмаул нас, асмаул жибал, адамдардын аттары, тоолордун аттары, вал анхар вал билад, дарыялардын, шаарлардын, ва куллу ма ядуллу аля kullu ma yadullu ala hayvanin aw nabatin aw jamadin, hayvanlarga je ösümdüktörgө je jansız nerselerge dalat kılgandын bardыгы ысым деп аталат экен. Wal harfu mislu hal wa fi wa lam wa min wa ila wa thumma wa ghayru zalika min al alfaz allati la yadhharu ma'naha illa ma' ghayriha. Harf degeni bul hal, fi, lam, min, ila, thumma degендер сыяктуу, жана маанisi башкасы менен гана бирге болгондо ошол сөздөрдөн маани чыккан болсо, бул харф деп аталат. Мындайча айтканда, харф дегени өзүдөн маани толук чыкпайт, бирок феилге же ысымга кошулуп келгенде гана маани чыккан болсо, биз аны харф деп атайт экенбиз. Тамрин, көнүгүүлөр. Маллади yatarakkabu minal hurufil hijaiyati. Birinci soruğumuz bolup atat, könügülөр. Hicai tamgalardan emne nerse kuraladı. Bardığımız biliyoruz, hicai tamgalardan el-kelimat, sözdür kuralıp atat. Fi kam naw'in tanhasirul kelimatu. Kelimalar, sözdür kança nawga, kança bölükö çektelet, kança bölükö bölünöt. 3 bölükö bölünüp atat, ısım, feil, harf bolup. Mellezi yadullu aleyhil feil, feil emne nersege dallat kılat. Feil degeni bir vaqtga dallat, bir kıymıl hareketти bildirip, oşan menen birge vaqtga da dallat kılsa, bul feil dep aytılат. Feil madi, feil mudari, feil amr degen siyahtуу. Uzkur aşarat af'alin 10 feildi zikir kıldayt. Biz misalı qara'a, yaqra'u, iqra, fataha, yaftahu, iftah, zahaba, yazhab, izhab degендей
fe'llerdi aytабыз. Uzkur хамсата асмаин min asma'in nasi wa mislaha min asma'i ajnasil hayvani wan nabati wal jamadi. Адамдардың аттарынан 5 атты, осындай эле айван жыныстарының аттарынан, өсімдіктердің жыныстарынан, жансыз нәрселердің жыныстарынан 5тен атыны ата бер дейді. Адамдар аттардан атайбыз, мысалы Ахмад, Махмуд, Абдурахман, Абдулла дегендей, ат, эшек, уй, қой дегендей, алма, өрік, шабдалы деген жансыз таш, айнек, кирпич, дуал деген сияқты нәрселер бүт бардығы бұлар ысымдар деп аталады. Мындайша айтқанда, ошо нәрселерді біз атағанымызда, ошолордун маанилерин біз билебиз, бирок булардан эч кандай бир убакытка, мындайша айтканда өткөн чак же учур чак же келер чакка эч бири далалат кылбайт. Айин al-af'ala wal asma wal hurufa min hadhihi al-kalimati. Бул сөздөрдөн фейлдерди, ысымдарды жана тамгаларды дайында дейт. Qalamун ысым, min harf, kataba fe'l, waraqun ысым, yutali'u fe'l, mahmudun ысым, fi harf, yata'allamu fe'l, farasun at ысым, ihfaz fe'l, amr bo'ldi, buyruq. Hamamun ысым, ila harf, hadara fe'l, thumma harf, virdatun ысым. 7. عين ما يظهر لك من الأفعال والأسماء والحروف في هذه العبارات. Бұл ибарадағы фейлдерден, жана ысымдардан, тамгалардан сага ачык болгондорун дайында. Мындайча айтканда, биз мына сүйлөмдөрдөн кайсынысы ысым экендигини, кайсынысы фейл, кайсынысы харф экендигини дайындайбыз. An-Nilu nahrun yanba'u min awasiti Ifriqiyata. Nil Afrika'nın ортосынан өтө турган дария. Nil ысым болуп атат, нахр ысым болуп атат, янбау фейл болуп атат, мин харф, авасити ысым, Ифриқият ысым. Мамлекеттин аты болуп атат, дарияга коюлган ат, дарыянын аты болуп атат, бул фейл болуп атат, аваситтагы ысым болуп атат, авсат авасит жамы келип атат. Ва ясуббу фил бахрил малих, жана тузду деңизге куят. Бау харф, ясуббу фейл, фи харф, бахар ысым, малих ысым болду. Булардын ар биринин маанисин түшүнүп атканда, эч кандай бир ысымдарда заманга далалат кылган жокпуз. Ва ямурру би билади Мисра фаюфиду ала ардихал хасба ван намаа ва юксибу ахлаха ас-саадата вал ханаа. Жана Misir шаарлардан өтөт Нил дарыясы. Misirдин жерлерине молчулукту, жакшы өсүштүктөрдү алып келет. Ошондой эле элине, Ваяксибу жана элине, Misir элине бактылуулукту, жыргалчылыкты келтирет. Бул жерде эми бау харф, ямурру фейл, би харф, билади ысым, Мисра ысым, fa harf yufizu fiil, ala harf, ardı ısım, ha ısım, al-hasab ısım, vav harf, namaa ısım, vav harf, yuksibu fiil, ahla ısım, ha ısım, ısım, as-saadat ısım, vav harf, hana. Ушуну менен сабагыбыз, биринчи сабагыбыз бүттү.